1 октябрдан баштап унаада бараткан жүргүнчү коопсуздук курун тагынбаса айдоочу айыпка жыгылат. Анткени Коопсуз өлкө долбоорунун камералары коопсуздук курун тагынбаган айдоочу жана жүргүнчүлөрдү автоматтык түрдө аныктай баштады. Мында айдоочу кур тагынып, бирок жанындагы жүргүнчү эске албаса, айыппул темир тулпардын ээсине жазылып калат. Бизге бул долбоор боюнча айдоочуларга ушул айдоочу курун такпаган боюнча буга чейин деле айыппулдар келип жүргөн. Бул Ош шаарынын аймагында 1 жылга жакындап калды. Ошол жылдын аралыгында баардык укук бузган айдоочуларга коопсуз шаардын камераларынан айыппулдар барган. Көбүнчө бул жерде азыр элдердин суроосу боюнча ушул жанындагы пассажирге дагы келеби дейт. Ушул эгер жанындагы пассажирдин деле айдоочу куру жок болсо жүргүнчүнүн, ошол айдоочунун өзүнө айыппул бара берет. Себеби деген ал ошол өзүнүн айдоочу отурганда пассажирди, ременди же болбосо айдоочу курду так деп айтуу керек. Коопсуздук курун тагынбагандарга 1000 сом айып каралган. Бирок 30 күн ичинде төлөсө 70% жеңилдик берилип, айдоочу 1000 сомдун ордуна 300 сом төлөйт. Буга чейин айрым жерлердеги камералар коопсуздук курун тагынбагандарды тартып, сыноо иретинде иштеп келген. Өнүккөн өлкөнүн баардыгында коопсуз куру биринчи орунда турат. Биздин айдоочулар туура түшүнүп, бул адамдын өзүнүн ден соолугуна жакшы натыйжа алып келет. Ошон үчүн баардыгы айдоочу курун тагып айдоосу керек. Мындан улам айдоочулар жүргүнчүлөргө унаада коопсуздук кур тагууну эскертүүсү шарт. Дегенмен эрежеге баш ийбеген жүргүнчүлөр четтен чыгарын айткан айдоочулар негизсиз айып төлөп калуудан да чочулап турушат. Эремен мына мен өзүм эремен таанып отурбайм. Ордумда деле. Бул эми тартып да. Эми бул мындай караганда элдин чөнтөгүнө кол салуу болуп калып атат да. 40та жүрсөң деле, 50те жүрсөң деле эремен тагын деп атат да. Ошон үчүн мен муну эки тараптуу айтам да. Бул эми 60тан ашканга ремен тагынган жакшы. Жүргүнчүгө конечно айтабыз, жүргүнчү эгер ремен тагын келбесе аркага отур дейбиз. Тагына тургасына алдыга отура бер дейбиз. Ошол постоянно айтабыз ончу. Кээ бирлер түшүнөт, өздөрү сразу эле тагынат. Кээ бирлер мен тагынбай эле койбойм дейт. Эми тагынышың керек деп түшүндүрөбүз эми. Силер үчүн бизге штраф салышат деп. Албетте айдоочуга келет. Айдоочу ошону эскертип айтыш керек да, туурабы? Кандай дейсиң? Айтыш керек, тагыш керек. Мен мисалы ким алдыга отурса, мен да машина айдап жүрөм. Ременди отурганда тагам. Себеби рейд болуп атат, айтып атат. Анан ал өзүң үчүн эле, өзүң коопсуздук үчүн эле ремен керек да. Аны такпасаң болбойт, эреже ошондой. Анан жанында отургандар такыш керек. Алдыга алдын отурат. Маалыматка ылайык, Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында шаар жана айылдарда орнотулган 25 миңге жакын видео камера Ички иштер министрлигинин борбордук тутумуна туташтырылат. Аталган система аркылуу башка жол эрежелеринин бузулушу да көзөмөлгө алынмакчы. Бул жаңы тартип жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, айдоочулук маданиятты жогорулатуу максатын көздөйт. Буга чейин Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында 12 миң камера коюлганы белгиленген. Алмагүл Эркебай кызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ.